Assalamu alaikum. Бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыры оорулары адам өлүмүнүн эң башкы себепчиси катары каралат. Кыргызстанда дагы, дүйнө жүзүндө дагы. Андыктан ушундай оорулар менен күрөшүү ар бирибиздин мүддөбүз болуш керек да. Анан жүрөк кан тамыры ооруларына алып келген себептер деле өтө көп. Эссенциальный деп коет. Бул деген сөз себеби анык эмес. Ошондой болсо дагы бизге белгилүү себептер толтура. Ошол себептердин бири бул организмдин табигый муктаждыктары бар. Мисалы суу, аба, азык компоненттери. Ошол компоненттердин жетишсиз болуп калуусу дагы кан тамырлардын ийилчээктигин азайтып, ошонун негизинде бизде гипертония оорусу пайда болот, стенокардия оорусу пайда болот, жүрөктүн ишемиясы болот. Ошол себептүү максатыбыз организм эмнеге муктаж болсо, ошонун баарын толуктап туруу болушу керек. Демек, организм айрыкча биздин кан тамырларыбыз эмнеге муктаж? Суу, абанын орду башка. Себеби аларды кааласак каалабасак толуктайбыз, бирок азык заттардын ичинен кайсынысы бизге көбүрөөк керек? Ошону айтып өтөйүн. Эң зарылы бул эт азыктары. Эт азыктары болгондо дагы кызыл эт. Эгерде ушул кызыл этти биз ар күнү жеп тура турган болсок, анда кан тамырларыбыз ийилчээк болот. Анткени биз ойлонбойбуз, бирок өтө көп витамин, микроэлемент жана башка ушул аминокислоталарга организм муктаж боло берет. Аларды болсо биз көбүнчө бир түрдүү азыктар менен тоюнганыбызга байланыштуу толуктай албай калабыз. Бир түрдүүлүктө. Бир түрдүүлүктүн чегинде деле аларды толуктасак болот, сөзсүз түрдө эт жеп туруу аркылуу. Андыктан мен баарыңыздарга айтат элем, күнүнө 100 граммдан 200 граммга чейин эт жеп туруңуздар деп. Ал эми башка эттер, мисалы тооктун эти, мисалы балык, булар деле пайдалуу. Бирок биринчи кезекте ушул уйдун этин толукташыбыз керек. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Анан бирок кээ бир адамдар бар, алар эт жей алышпайт. Мисалы вегетариан болушу мүмкүн. Вегетариан болбогон шартта деле организмдин ошол кээ бир ооруларга байланыштуу эт жей албай турган учурлар болуп калат. Аларга өзүнчө ошол этти толуктоо мүмкүнчүлүгү бар. Эт жебейт, бирок этке таандык болгон ушул аминокислоталарды толуктоо мүмкүнчүлүгү бар. Демек, дары-дармек менен толуктайт алар. Алар жебеш керек. Башка адамдар болсо, башка топтогу адамдар бул азыктарды толуктай бериш керек, колдон келишинче. Анан эми ар бир нерсенин ашыкчасы зыян. Этти дагы жебеген күндөрүбүз деле болсун, көп эмес. Мисалы 5 күн эт жедиңизби, 1 күн эс алып коюңуз. Ошол жетиштүү болот. Бул эмнеге керек? Биз жеген азыктардын ичинен эң ушул ашказанчегилерди кыйнай турганы бул эт азыктары. Анткени катуу болот. Ошол себептүү аларды сиңире албай кыйналышы мүмкүн. Андыктан анча эс алдырып коюш керек ашказанчегилерди дагы. Ошондо 5 күндө бир жолу эт жебей кое бересиздер, бирок башка күндөрү сөзсүз түрдө эт азыктарын жейсиздер. Анан мындан сырткаркы азыктар деле керек. Жашылчалар керек, айрыкча капуста, бадырың, помидор, сабиз, ушулардын баары керек. Негизгиси эт деп айттым. Ошондой эле жаңгак жешибиз керек, сүт азыктары керек, ар биринин орду бар. Бирок буларды кезектештирип, бүгүн бирин жеген болсоңуздар, башкасын эртең жей берсеңиздер боло берет. Бир гана ушул этти кайталап жей бересиздер. Ошондо анемияны дагы алды алынат. Анткени темир жетишсиздигинен болгон ушул анемия ушул мен жеке өзүм байкоомдо бизде өтө эле көп
мекендештерибиз айрыкча айыл адамдарда ушул анемия оорусу басымдуу экен, и бул оору менен эч ким күрөшпөйт деле, күрөшсө дагы толук эмес. Ошондуктан эч чукур дегенде этти толуктап турсаңыздар, анемиянын алдын алабыз, А витаминозун дагы алдын алабыз. Ким канча эт жейт күнүнө, ошол боюнча комментарийге жазып койсоңуздар жакшы болот статистика үчүн.